Бул Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагындагы Сары Курай каналы. Мында ылайга толгон арыктарды тазалоо, камыштардан арылтуу иштери жүрүп жатат. Ушул каналдын узундугу 5 км болгондуктан бул өйдөн өгөстө чыгышы абдан оор болуп атат да, ошон үчүн биз тереңдетип казып атабыз. Бул канал 2003-жылы кредит менен 3 миллионго тазаланган, 3 миллион 200 миңге. Ошол мынакей 19 жыл, 20 жылдан бери тазаланбай, дыйкандарга суунун барышы абдан кыйындап калган акыркы жылдары. Бул жерден 120 гектарга жакын суу ичет. Эгер ушул канал Кудай буйруп тазаланып бүтүп калса, мынакей тазаланып атат. 20 гектар, 25 гектар кайракы жерибиз Кудай буйруса суу менен сугарылганга шарт түзөт да. Андан сырткары былтыр ушул 100гө жакын 97 участок бөлүнгөн. Ошол участоктагыларга да суу ушул каналдан барат да. Өзгөрүш айыл аймагында 2300 гектар суугат жери бар. Ал эми Сары Курай каналы аркылуу аймактын 200 гектардан ашык жерине суу жеткирилет. Мурун берилген суу дыйкандарга толук жетпей, көпчүлүк суу жолдо жоголуп, коромжуга учурап келген. Мындай механикалык тазалоо иштери мындан дээрлик 20 жыл мурун жүргүзүлгөн. Себеби каражат маселеси чечилген эмес. Бул жумуштар Бакай Ата райондук өнүктүрүү фондуна бөлүнгөн каражаттын эсебинен жасалууда. 1 миллион акча 500 миңден 2 этап менен келип түшкөн. Мына азыр өзүбүз ушул жерде көрүп турган Сары Курай каналы. Бул канал негизинен жер канал. Фонддун акчасыны конкурс жарыялап, ошо байкоочу кеңешиден ушу Өзгөрүш айыл өкмөтү утуп алып, бүгүнкү күндө жалпы суммасы 509 миң сомдук иш жүрүп атат. Миңбулак айылында да болуп атат ал жерде. Ал жерде дагы каналдын узундугу жер канал 5 километрге дагы 500 миң сом акчаны карап бердик. Бүгүнкү күндө ал жерде иштер жүрүп атат, тазалоо иштери. Андан кийин көйгөй жаратып келген жерге 160-200 метр аралыкка лоток орнотуу боюнча дагы Жүрүп жаткан жумушту көргөн дыйкандар кубанышууда. Ал эми алардын жерине суу маселесиз жетип, өз ара чырдашуулар болбойт. 6 километрге жакын жери казылып атыптыр. Мына 2-3 күндө бүтөт экен, Кудай буйруса. Эми бул бүтүп калса, мурдага караганда суу кенен болобу деген үмүт бар да. Анан дагы айыл өкмөтүнүн айтуусу боюнча 20 гектар кайракы жер бар эле, ошол жерге да суу жетет деген үмүт бар. Эми мурдага караганда монча кенен казылып атыптыр. Кененирээк болобу деген ой. Мурун болсо суу жетчи, бирок канал монтип тазаланбагандан кийин сәл тартышыраак болчу да. Ушул эле өнүктүрүү фондунун каражатынын эсебинен райондун Миңбулак айылындагы ирригация тармагын жөнгө салуу аракеттери жүрүп жатат. Иния Тергешева, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.